Ассаламу алейкум, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары, баардыгыңыздардын дин дүйнө иштериңизге ийгилик. YouTube каналдын аты өзгөрүп калды, Элтуз болуп, мурда Ватсфарм болчу. Успех это успеть дейт. Ушундай сөздөр бар экен. Бага айтат го, бак бир жерден көгөрөт дейт. Бак бир жерден көгөрөт, бирок адам баласы көгөрүш үчүн ар жака, ар кандай сферага аракет кылып көрүш керек да. Кимдир жашоону жакшы кылыш үчүн, келечеги кетмен чаппай жакшы жашаш үчүн ар жака миграция, заман ушундай миграцияга муктаж болуп калган убак, мисалы үчүн. Ошондуктан көптөн бери ушундай сөздөрдү айта албай жүргөн элем. Азыр мына Россияда кырдаалга байланыштуу көп гражданство алган мекендештер Америкага беженец алып кетип калып атышат. Негизи беженец алып Америкага кетип калыш деле өтө оңой иш эмес экен. Түз кетиш өтө кыйын, өтө татаал түз кетиш. Көп ошо жолдо болду. Акчасы барлар любой жерде турист болуп, бизнес кылып жүрө беришет. Россияда 10 жылдап, 15 жылдап иштеп, депорт болуп, чорнуга кирип калып, кайра барып, кайра келип, максат үй салуу, машина алуу экен да. Анан той кылуу, бала чака чыгаруу дегендейчи. Кимдир үйлөнө деген, кимдир эрге тие деген. Айтор ушу бытовой нерселер. Анан Америкада жүргөн мекендештер, мигранттардын деңгээли өтө бийик экен, Россиядан карагандачы. Биякта жумуш, үй, жумуш болуп эле жүрө беребиз го. Америкада болсо адамдар айтишник болуп кеткен, компанияларда окуган, кайрадан 40 жашка чыгып калса дагы жашынын чоңдугуна карабай окушат экен да. Иштеп какой-то время окуп, акча иштеп, причем жакшы акча иштеп табышат экен. Ошого бүгүн 2021 жылдын, 23 жылдын 1 марты, жайдын 1-күнү. Биздин максат блогер болуу, ютубкер болуп кетиш эмес, просто ушул жашообузда болуп жаткан нерселерди, өзгөрүштөрдү айтып туруу, хайп тартып же ушинтип эмес. Билген нерсени айтып, билбеген нерсени сурап алуу дегендей эле. Комментарий калтырыңыздар. Эмне дейсиздер? Россияда калып, Россиянын паспортун алып, Украинага кетип калайлы же Россиянын паспортун алып туруп, Соединенный Штатка кетип калайлы? Кайсы бири туура, кайсы бири жакшы болот? Видеого лайк басып, катталып кетебиз. Лайк басып коюңуздар. Сураныч. Өзбекче, кыргызчасы катталыңыздар, өзбекчеси дейт. Катталып коюңуздар дейби экен, ушундай экен болуш керек. Анан орусчасы подписывайтесь на канале, все будет впереди. Англисчесин билбейт экен. Англисчесин кийинки видеодо айтып берем. Үйрөнүп, макулбу?